Биздин жаштар, ушул жаш муундар Кыргыздын келечектери алданып, өздөрүнүн эмоциясын алдырып, ошолорго ээрчип, жанагындай бир бузуку бир иштерге бараткандай сезилип атат да. Мен айткым келет, урматтуу биздин Кыргыздын жаштары, биздин келечегибиз, биздин ушул болочогубуз деп айткым келет. Сиздерди ушул нерселерге мындай бир терең маани берип, терең бир түшүнүү менен мамиле кылып, өзүңөр мындай ойлонуп, бир жакшы бир жолду тандап алсаңыздар деген мен ой тилекти айткым келет да. Себеби биринчиден бул чагымчыл адамдардын максаты, алар өздөрүнүн бир мындай бир максатына жетиш керек да. Өздөрүнүн бир алдына койгон бир бузуку бир ойлор бар, ошону аткарып, ошол аркылуу бир өзүнүн максатына жетиш керек. Ал ушул силерди, жаштарды колдонуп жасагысы келип атат да. Кыргызстанда саясий туруктуулукту бузуп, дагы бир мындай бир чоң бир жаңжалдарга алып келип, мунун аягы кандай бүтөрүн, ушул жанагындай эл аралык маанидеги ушул кошуна мамлекет менен кандай мамиледе, кандай болорун аларга баары бир болуп турат. Бирок негизги максат ошол Кыргызстандагы саясий бир туруксуздукту алып келип, башалмандыкка алып келип, анан өздөрү бийликке келүү максатында муну жасап атат да. Мына ушуну мен силерге айткым келет.